Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүм, кайрадан Ордо ТВ телеканалында салам айзада ар бириңиздерге салам айтмакчы. Бүгүнкү программабыз өзгөчө болот, ардактуу көрөрманым. Анткени бир гана көңүл ачып, жыргап, ырдабастан сиздер үчүн пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм. Анткени Кыргызстанда батир алып, аны ремонт жасап, кантип жасаймын, же болбосо кантип бизнес кылам бул тармакта десеңиз, анда бүгүнкү инсандар сизге сөзсүз жардам берет. Эфирди соңуна чейин көрүңүз. Кыргызстанда флиппинг менен 10 жылдан ашуун кызмат кылып келе жаткан Талайбек агабыз жана Мээрим айымды студиядан тосуп алыңыздар. Хош келипсиздер. Мээрим айым. Көргөнгө кубанычтамын. Хош келипсиз. Төрүмө өтүңүздөр. Ардактуу телекөрүүчүм, эфир бүгүнкү күндө пайдалуу болот деп сиздерге кепилдик берем. Анткени Кыргызстанда көпчүлүк эле менин мекендештерим квартира, батир алсам жана батир алгандан кийин сөз ичинде ремонт жасаш керек. Бүгүн өзгөчө бир заманбап кесип пайда болгон экен Кыргызстанда. Мен дагы жакында мына ушул кесиптин жакындан таанып, өзүмдүн болочоктогу үй бүлөбүздүн квартирасына ушул айымдарга, ушул мырзага биз ишенип берип аткан учурубуз. Флиппинг жөнүндө кененирээк айтып бериш үчүн Мээрим айым, Талайбек мырза студиябызда турат. Кош келипсиздер. Рахмат. Негизи эле флиппинг деген эмне? Көпчүлүгү азыр бизди көрөрмандар түшүнбөй турса керек. Ошол жөнүндө сиз кененирээк айтып берсеңиз. Флиппинг деген бул батирди алып, кайра сатып болот. Англис тилинен алганда айландыруу болуп калат экен да. Россияда эски үйлөрдү алып, ремонт жасаганда ошону флиппинг дейт экен. Бизде эми эски үйлөр аз болгонго байланыштуу үйдү ремонт жасоо деле флиппингке мындай кошуп койдук да, флиппинг деп. Анан жаңы үйдү деле алып жасаган тоже флиппингке кирет да. Бирок негизи ошо эски үйдү жасап, ошо айландырып, кайра жаңы үйгө айландырууну флиппинг деп түшүндүрөт экен. Түшүнүктүү, бирок Кыргызстанда флиппинг сөзү башкача бир форматта колдонулат экен. Бул азыркы учурда мисалы кимдир бирөөнүн жумушу көп. Эртеден кечке базарга барып, материал алып, же болбосо ремонттуу ишчилерди таап, же болбосо баардыгына жетишүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгондор үчүн аябай жакшы экен. Мен мисалы менин жакында бүтө турган биздин үй бүлөбүздүн квартирасын Мээрим эжеге бердик. Жакынкы күндөн тарта ремонт башталды. Анан негизи бул тармак Кыргызстанда жаңы пайда болуп келе жаткан тармак окшойт. Болбосо сиз 10 жылдан бери эмгектенесиз. Биз бул чөйрөдө 10 жылдан бери эмгектенебиз, бирок биз өзүбүз деле мурун флиппинг экенин билбейт элек. Биз үйлөрдү ушинтип алып, жасап, кайра сатат элек. Андан жакшы кирешеге чыгасың. Мындай балалуу болгондорго же балким өзүнүн бир иши болсо, мындай кошумча акча катары, кошумча киреше катары кылса болот. Анткени анча көп убакытты талап кылбайт, ошон үчүн жакшы бизнес. Талайбек мырзадан сурагым келип турат. Сиздин жолдошуңуз бул үй бүлөлүк бизнес экен, сиз элге кылып аткан жумушуңузду көрсөтүп, жүзүңүз менен айтып берип турсаңыз, Талайбек мырза айтып калды, мен такыр эле көрүнбөйм, кара жумушту кылам, базарга барам, ремонт жасаган инсандар менен сүйлөшөм деп. Сиздин оюңуз боюнча мисалы жаңы ушундай сиздерге окшогон үй бүлөлөр болсо, биз дагы алектенгибиз келет деген сыяктуу инсандарга чындыгында эле ушундай сиздер бүгүнкү күндө жетип турган жыйынтыкка канча убакытта жетсе болот? Биринчиден өзүнө ишениш керек, жубайы менен кеңешиш керек, коркпош керек. Коркпош керек экенбиз. Эң биринчи ошол. Акча маселеси, ошол акчасы болсо, анан ишти баштаса болот. Бир үй менен бир комната. Канча акчадан мисалы баштаса болот? Бир комнат квартирага жеткидей орточо эсеп менен 40-50 миң доллар менен баштаса болот. 40-50 миң доллар менен баштаса, 3 миң доллардан 5 миң долларга чейин киреше алса болот. Кээде ремонт жасап киреше алабыз, кээде ремонт жасабай деле кардарлар чыгып калат. Ошол үйгө кайра эле жасабай деле сатып салса болот. Демек, жаңы эле сатып алган үйүңүздү кайра эле ортомчу болуп эле алуучуга ремонт жасабай эле сатып жиберсеңиз дагы болот экен. Ооба. Бирок анда прибыль азыраак болуп калат да, киреше азыраак.
Мен билишимче, мисалы мен дагы үйүмдү баягы ремонт кылайын деп атканда, менин жакындарым, бир туугандарым айтышты. Азияда жанагы ремонтчуларга бердим, профессионалдар дизайн баардыгын жасап, анан мага ачкычын гана тапшырат десем, ал кымбат болуп калат. Сен деген айылда эле жүргөн устачыларды чакыр, ошолор жасап берет. Оңой эле го, эмне базарга барып материалын аласың, сага жасап берет. Бирок 2 эсе үнөмдөйсүң дейт да. Ушул көз карашка кандай айтат элеңиз? Биз мурун өзүбүз да мигрант болуп, ушул үйүбүзгө, биринчи үйүбүзгө топтогонго чейин акча чогултуп келип, анан биз да ушу үнөмдөйлү деп ойлогонбуз. Эң биринчи үйүбүздү биз да ушинтип арзаныраак усталарды издеп, таап келип, анан эме кылганбыз, иштеткенбиз. Анан көбүнчө эле усталар биринчи өзлөрүнүн жумушун азыраак кылышты ойлойт экен. Биз сураган талаптарды, биз мисалы ламинатты кыйгачынан салып бериңиз, ушундай коз көрүнөт экен, жакшы көрүнөт экен десек, бизге жок, ал расходу көп болуп калат, акчасы көп болуп калат деп түшүндүрөт экен. Анан эми алар биздин баяндай акчабыз аз болгонун билип, анан көп жерден баягы акчага таяп, мындай эме кылып койгондо бизди туура эмес маалымат берипчи. Анан ошондо биз каалаган ремонт эмес, алар каалаган ремонт болуп калат экен да, көбүнчөчү. Сен акчаң болгон кезде сен жасай бер, сен мындай кыла бер, мен алып берем дейт. Андай учурда сага жалаң кымбат нерселерди алдыртышат. Анан баягы ремонтуңдун баасы өсө берет экен да. Сен алар дагы билет, баягы айтасың, мисалы момчу акчага эме кылып атам депчи, расчет алып атам, эсеп кылып атам десең, алар ошол эсепти баягы жумушун азайтыш үчүн эле, мисалы 5 сыйра шпаклевка тартпай 3 эле сыйра тартып коеюн дейт. Мисалы ачык светтеги обойлор деген чапталганы негизи мындай кыйыныраак болот экен, оорураак болгонго байланыштуу. Аны деген темный светтерди алгыла деп ушундай туура эмес кеңештерди берип, анан баягы сен каалаган үй, сен каалабаган үй болуп калат экен да. Соңунда, биз ошондон өзүбүз эме алдык. Кандай айтсам, тажрыйба алып, анан ошол биз өзүбүз баягы чогултуп алган үйүбүз жакпай калды да бизге. Эң биринчи себептердин бири ошол болгон. Биз өзүбүз жасаган үй жакпай, ошону башкалар үйүн көрүп, мен салыштырып, эмнеге биздин үй андай коз болбой калган, эмнеге, бирок сурасам, алар биздикинен кичине эле көбүрөөк короткон экен. Эмнеге ал кезде дизайнерге акчабыз жок болгон, дизайнер жалдап, бизге да ошондой айткан, дизайнер жалдасаң аябай көп болот, 2 эсе, 3 эсе кетет, мындай эле кылсаң сен ошолорду эле интернеттен карап эле жасасаң болот депчи. Анан биз да мейли, акчабыз өзү тартыш болуп атканда, биз деле ошондой ремонт кылып эле, ошондон үнөмдөп алсак болот экен деген ой менен жасап баштаганбыз. Бирок аягында аябай нааразы болдук. Ремонт биз ойлогондой болгон жок. Анан салыштырып баштаганда биздин ремонтубуз начарраак болуп калганын билип, биз саталы деп чечтик. Ошол үйдү, жашап аткан үйүбүздү саталы деп чечип, анан башкалар сатып алды. Анан ошону менен ушул бизнес башталып кетти. Кайра эле ошол жактан үй алып, кайра ремонтун жасап, уже мурункуга караганда дагы жакшы кылып жасадык. Анан ошондон улам эмебиз, тажрыйбабыз көбөйө баштады да. Эми баары эле бир күндө жасалып калбайт да, ушунча жылдын аркасынан тажрыйба болуп атып, эми азыр жакшы ремонт жасаганды үйрөндүк да. Жакшы. Бул флиппинг Кыргызстанда, мисалы, биз деле билбей эле жасап жүрөбүз деп атпайсыздарбы? Эми атаандаштар болсо керек, бул тармакта деле сизге окшоп квартираны алып, жаңы ремонт жасап, анан кардарларга сатып, ортосунан пайда көрүп дегендей. Ооба, бул тармакта да көп, акчасы бар адамдын көбү эле азыр ушул тармакта иштеп атат, бирок интернетке чыкпайт, мындай бөлүшкүсү келбейт, конкурент көрөт башкаларды. Ошон үчүн балким бизди дагы жаман көрүп аткандыр, биз ушуну бөлүшүп, жолдошум экөөбүз өзүбүздүн алган билимдерибизди айтып, же кайсыны кандай кылса туура эмес болгон жактарын, мисалы, өзүбүздүн Инстаграмда бөлүшөбүз, ошолорду бөлүшкөнгө көбү каршы.
чалып айткандар да болду, нааразычылыктар, эмнеге силер бөлүп атасың, ошентип айтып атасыңар, эмнеге конкуренттерди өстүрүп атасыңар бизге деп. Анан биз деле өзүбүз ошол бир комнат квартирадан көбөйтүп чоңойтуп алдык. Ошондой эле мен деле каалайм, балким кээ бирөө мисалы гос жумушта иштейт, мисалы ал топтолгон акча мисалы үйүн чоңойтконго жетпейт, анткени бала чакасы бар, садик, кийим кече, ошолор менен. Эгерде ушул тармак менен хотя бы өзүнүн бир комнат квартирасы болсо да ошону көбөйтүп алганга мүмкүнчүлүк болот бул тармакта иштесе. Эми бир комнатасын 2 же 3 комнат кылып алса болот. Ошонуга бизге окшоп үйүн чоңойтуп алса деле жакшы го деп ойлойм. Эң туура жолдошуңузга, Талайбек агайга микрофон узаткым келип турат. Усталар менен иштешкен кандай? Аларды баягы аябай жалкоо деп коюшат го. Мисалы, мен эсимде айылда үйүбүздү ремонт кылып атканда усталардын артынан эле издеп, буну кылдырыш керек, анан эл көп экен, баягы кезек көп экен деген нерселер көп да. Же сиздердин өзүңүздөрдүн усталарыңыздар барбы? Алар менен келишим түзгөнсүзбү? Баягы жубайым айткандай, башында ар кандай ошол усталарга туш болдук. Акчаны алып аванс сурашат биринчи келгенде эле, анан аванс алып жогоп калып кетишет да. Кээ бир ошо иштегиси келбеген адамдар болот. Иштегиси келген адамдар уже сразу эле билинет. Жумушун көргөзөт, келиңиз көрүңүз ишенбей атсаңыз деп чакырат. Биз сурайбыз. Барып көрөбүз, иштеген бүтүргөн объектисин көрөбүз. Анан өзүнүн адамдын сүйлөгөндөн деле уже көбүнчөсү билинип калат. Ошол. Компанияда азыркы учурда канча куруучу усталар бар? Бизде азыр 8 куруучу, 8 бригада иштеп атат. Демек 8 бөлөк батирди алар бүтүрүп атышат. Бир эле учурда. Ооба. Эң жакшы бул биздин азыркы учурдагы мисалы чет мамлекетте мигранттарга аябай сонун мүмкүнчүлүк экен да. Алар Кыргызстандан тышкары туруп алып эле батир алып коюшат. Баягы цемент салынып атканда эле. Бирок ремонтту тилекке каршы бул жака келип, өздөрү кармап, байкап көрө албайт. Бирок кыялындагы ремонтту онлайн эле дизайн түзүп, ошондой жасап берсеңиздер болот экен да. Тажрыйбаңызда барбы ошондой ремонт кылган учуруңуз? Андай заказдарды пока ала элекпиз. Сиз биринчи болуп атасыз. Бизге сунуш түшкөндөн жасап көрөлү. Биз өзүбүз негизи жасап сунуштар түшүп эле аткан буга чейин. Бирок биз албайт элек. Анан ошо сиздикин алып кылып көрөлү дедик. Бул жакта баягы адамдын кардардын эмесине жараша да, калоосуна жараша болгонго кичине башкачараак. Биз өзүбүз болсо, биз кеткен расходубузду, мисалы үйгө кетирген расходду, ремонттукун санап туруп, өзүбүздүн кошулчу пайдабызды кошуп туруп, анан сатабыз. Бул кичине башкачараак, ошон үчүн бизге аябай көп түшчү, бирок биз албайт элек. Анткени көп дизайнерлерден угам, кардар башында маган мындайраак эле ремонт деп, анан баягы бюджеттин мындай азыраак кылып эсептеп айтат. Анан баягы жасап баштаган кезде жакшы нерселерди көргөндө кызыгып эле мону алайынчы, тигини алайынчы деп атып, баягы айтылган бюджеттен ашып кетет. Анан ал жактан кичине клиент өзү да нааразы болот, баягы бюджеттен ашып кеттик деп, жасап аткан дизайнер дагы баягы ушундай эмелер болот деп угуп калам да. Ошон үчүн биз албайт элек. Бирок эми азыр буюрса биз ошо дизайнерский студия ачып атабыз. Ошону ачсак эми алып баштайбыз. Эгерде бизди көрүп жаткан башка мамлекетте жүргөн кыргыз бир туугандарыбыз мигранттар болсо, анда Мээрим айымга түп-түз эле кайрыла берсе болот экен. Квартирадан тышкары сиздер окутат экенсиздер, флиппингке окуп, биринчи эле кирешесинде, биринчи эле жасаган квартирасында батиринде кирешеге чыккандар бар экен. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз, кантип окутасыз, окуу кандай жүрөт? Биздики окуу 2 ай болот. 2 айдын ичинде биз келген ошол окуучуларга үй алып, ал үйдү ремонт жасаш керек болсо ремонт жасап, ремонт жасабай болсо ремонт жасабай деле кирешеге чыгабыз. 2 ай окугандан сырткары дагы 4 ай сопровождение кылам. Бирок биз гарантия менен алабыз. Ошол окууга келген акчаңды оправдывать этип чыгасың депчи.
мындай келип эле окуп эле жөн эле кетесиң деген жок. Биздики гарантия. Киреше менен чыгат деген гарантия. Сизде болгонбу ушундай, мисалы ушул окууда сизден дагы ашып, баягы сиздин кээ бирлер бар го, өзүмчүл болушат го. Үйрөтпөй эле коеюн, мен билем. Эми сиздер азыркы учурда жеткиликтүү эле акча табасыздар. Бир эле учурда 8 команда иштеп атса, 8 квартираны сатсаңыз эле, эми эсептебей эле коелу, кимдир бирөөнүн акчасын эсептөө делеген бул мындай маданияттуулукка жатпайт деп коет го. Бирок ушундай чоң учурда анан башкаларга дагы үйрөтүп, аларга дагы жакшы акча тапсын деген нерсени бөлүшүп атасыздар да. Жөн эле койуп турмун деген ой келген эмеспи сизге? Биз балким Кыргызстанда эле жүрүп чет жака чыкпасак мындай ой келбейт болчу, бирок биз чет жака чыгып калганга байланыштуу именно мигранттын жашоосун көргөнбүз. Ошого байланыштуу адамдарга жардам берсек деген сезимдерибиз бар. Мен жолдошум дагы ошо көп сооптуу иштерди кылсак, кайрымдуулук иштерди кылсак деп көп айтат. Ошон үчүн биз ошо кайрымдуулук кылганга дагы көп аракет жасайбыз. Ушундай адамдарга пайдабыз тийсе экен, башкалар дагы ошо үйрөнсө экен деп аракет жасап атабыз. Эң сонун, анан мага кызык болуп атат, квартираңызды бүткөндөн кийин жактырбай кеткен учурлар болгонбу? Мындай кичине келишпей, мен мындайды элестеттим эле да, чыкканы кичине мындай болуп калыптыр да деп мындай наразы болгон адамдар болобу же бардыгы ыраазы болуп рахмат деп? Биздики баягы дизайнерлерден айтып атпаймынбы, айырмаланганы биз даяр квартираны сатабыз да. Анан эми баягындай ар кимдин өзүнүн вкусу деп коет го, вкусу ар түрдүү. Мисалы 10 кишинин арасынан балким жакпагандар деле бар. Мисалы кээ бирөө болот, аябай арзан алгысы келет, мисалы чөнтөгү туура келбей калат. Биз эми баягы азыркы замандын талабына баягы ылайыктуу кылып жасаганга аракет жасайбыз. Ошон үчүн көбүнө эле жагат. Тем более биз басында арзаныраак, базар басынан арзаныраак кылып коебуз. Биздин ремонт менен эсептегенде биздики мындай доступный деп айтсам болот, потому что тренды рынка деп коет го. Ошо тренды рынка менен квартираны жасайбыз, и ошого байланыштуу баягы квартиранын ремонту дагы соответствующий болот, и биздин үйүбүздүн дагы баасы анчалык кымбат эмес болот да. А то кээ бирөө болот, мисалы өзү сатып алат, өзүнө жасайм дейт, анан көп ремонтко акча коротот, анан мисалы менин үйүм мисалы 140 000 деп турат да. Анткени ал ремонтуна балким $40 000 кетиргендир, үйүн кымбат алып алгандыр. Бирок биз аныкы уже ремонт эскирип калган, ал жашаган, анткен мынткен, а биз болсо ошондой эле квадратураны, ошондой эле үйдү жаңы ремонту менен, жаңы талаптар менен ошондой эле 140 000 коебуз да. Потому что биз үйдү арзан өзүбүздүн эмелерибиз бар да, ушунча жылдан берки байланыштарыбыз. Ошолордон арзаныраак үйдү алабыз, и ремонттун дагы материалдарды кайсыл жактан арзан алыш керек, ошолорду билебиз. Ошон үчүн биздики арзаныраак айланат да башка билбеген адамга. Мисалы адамдар күндө нанды сатып алат, билет баасын, мисалы 30 сом же 40 сом деп, мисалы анткени аны күндө, сүттү деле күндө алат, ошон үчүн билет. А ремонтту күндө жасабаганга байланыштуу бааларын билбейт. Мисалы ротбанд канча сом билбейт, шуруп канча сом билбейт. Анткени барса айтат да, мен бир 5 жыл мурун ремонт жасам, бул мынча десем кымбаттады, 5 жылдан бери кымбаттады дейт. Ошон үчүн баары эле биле бербейт бааларын. Ошон үчүн кээде даже кымбатыраак сатып алып аткандарын деле билбей эле ала беришет да. А биз аны күндө сатып алганга байланыштуу биз ар бир нерсени уже баасын билебиз, канчадан алып атабыз, канчадан сатып атабыз. Ошонун үчүн биздики мындай баабыз аларга салыштырмалуу арзаныраак болуп арзаныраак. Мен чындыгында ойлогом, мисалы дизайнерлик квартира же болбосо батир жасай турган болсо, бул аябай кымбат болуш керек. Же болбосо аны ремонт кылыш оор болуш керек депчи. Бизде ошо кыргыз элинде дагы деле ушундай түшүнүк бар да.
баягы бизди коңшулаш Өзбекстандан келген баягы иш күчтөрүн бул жака алып келсе арзан жасашат, алар үйүңдө жашай берет, аларга көп деле айлык бербейсиң, ошентип бүтүрүп коесуң деген түшүнүк бар. Демек, ага салыштырмалуу сиз баардыгын тапшырып коюп, башыңызды оорутпай, базарга барбай эле сиздерге ишеничсиз болот экен. Анан канча убакыттын ичинде бүтүрүп бересиздер? Мисалы, 2 бөлмөлүү, 1 бөлмөлүү батирлерди ошону убактысы жөнүндө сүйлөшсөк. Убактысы жөнүндө сүйлөшсөк, ал баягындай дубалдар жылып калат, кээ бир жерден талкалачуу жерлер болот, перепланировка, ошондойлор болгондо ал убакыт талап кылат. Сиз каалаган дизайн кандай? Балким сложный эмес, балким кичине оорураак, эме детальдар жанагындай коздоочу детальдар көбүрөөк. Анан мисалы ар бир ламинаттын деле түрлөрү бар, кафелдин деле түрлөрү бар. Ошого жараша баягы качество канчалык сапаттууну талап болсо, ошончо көбүрөөк убакыт талап кылынат да. Мен ремонтту бир нерсени түшүндүм. Баягы канчалык мындай жөнөкөй кылам деген сайын мындай ак эле, дубал эле, анан бир элемент эле деген сайын кымбатыраак болот экен, мындай жалтырак, жултураак, анан мындай мурдагы доорого багаты деген нерселер азыр арзан экен. Ооба. Айтайын дегеним, учурдун талабы кандай? Тренд деп калдыңыз, тренди кандай, модасы? Тренд азыр көбү ошо минимализмге көп маани берип атышат. Анткени азыр мурдагыдай жалтырак, сиз айткандай жалтырак, жултуракты баары эле жактыра бербейт. Баягы Европадан, ар жак бер жактан көрүп келишип, ошолорду мындай жакшы болот турбайбы деп, көп ошо минимализмге, анан современный стиль деп коет го, баарын кээ бир квартирада эле 2-3 стилди аралаштырып жасап атабыз, например, именно эле бир эле стиль эмес, 2-3 стилди аралаштырып, ошондой ремонттор көбүрөөк талап. Жакшы. Сизге мисалы усталар менен иштөөдө ар биринин өзүнүн мүнөзү бар да, мисалы. Анан алар менен алдын ала келишим түзүп аласыздарбы компания менен же? Анткени усталарды мындай убактысы жок да, кээде уктап калышат, кээде иштегиси келбейт, же болбосо башка жактан кичине көбүрөөк акча чыгып калса, башка буйрутма заказды алып алышат дегендей. Ошолор менен сиз кантип мындай ордуна келтиресиз? Биз эми бул жумуш иштегенибизге 10 жыл болуп калганга байланыштуу усталарыбыздын көбү уже биз аларга ишенебиз, бизге алар ишенет. Уже кээ бирөө менен договор деле кылбайбыз. Озеки эле мындай сүйлөшөбүз. Жаңы келгендер болсо түзөбүз. Договор түзүп, убактын айтып, мынча убакытта бүтүрөсүңөр. Биздин өзүбүздүн условиясты айтабыз. Алар өзүлөрүнүкүн айтат, ошентип келишебиз. 10 жылдын ичинде мен мээрим айымдан канча батир бүтүрдүңүз деп сурасам, эсимде жок экен. Эстей албайм дейт, анткени ар бирин эсептеп жүрбөйбүз дейт. Бирок баягы жашап, ичине киргенден кийин сиздерди ыраазы болуп, баягы Кыргызда чай берүү деген нерсе бар го. Өргүлөп кирүү деген сыяктуу, сиздердин үй бүлөңүздөргө ыраазы болуп, рахмат чоң, ушул баягы батирде жашап атабыз деп ыраазычылык билдирип чакыргандар болду беле? Ооба. Көп эле болот антип чакыргандар. Кээ бирөө баягы басынан келишкенде түшүрүп бериңиз, анан мындай деп түшүрүп берип койсоң аябай ыраазы болуп, үйүнө чакырып, конок бололу, катышалы, тууган бололу дегендер да болот, аябай көп. Билбейм, эми ыраазы болгондор көп эле. Жакшы. Бул кесипте айтып атпайсызбы, баягы окуучуларды деле чыгарып атабыз деп, анан ушул окуучуларыңыз жөнүндө сүйлөп кетсеңиз. Канча окуучу чыгардыңыз буга чейин? Алар иштеп жатабы же сизге окууга келгенде жок, меники эмес экен деп акчасын төлөп коюп кетип калгандар да болгонбу? Эми мен 100% деп айтсам жаңылышып калам. Бир 80% иштеп атат десем болот. Ошо окууга келгендердин баары эле мындай акчасы мисалы бир 20-30 миң менен деле киргендер болгон. Баары эле акчасы барлар эмес. Кээ бирөө 3-4 квартирага жеткен акчасы менен киргендер болду. Кээ бирөө 20-30 миң менен кирген, ушу менен баштагым келип жатат. Ушул мен үчүн мотивация болсунчу, мен деле ушу балким ушу прибыль көргөнүмдү көрсөм дагы башка туугандарым жардам берип, балким өзүнүн болгон акчаларын кошуп берип, мен иштетет белем дегендер да болот. Ошондойлор менен дагы партнерство иштейбиз. Мисалы, сиздики 20 миңиңиз болсо, меники 30 миңим болсо, биз экөөбүз чогуу эле бир батирди алып, экөөбүздүн атыбызга оформление жасайт, 2 адамга.
сиз мен жок сата албайсыз, мен сиз жок сата албайм. Анан ошонун ремонтун жасап, аягында сатып, сатарда да экөөбүз чогуу барабыз. Экөө госрегистрге документтерин тапшырганда да эки адам барат, ушундай чогуу бүт баарын мындай гарантия да. Мисалы башка бир бизнеске сиз акчаңызды салсаңыз, мисалы магазинден продуктлар эскирип кетет, мисалы кийим кечеден кээ бирөө мындай туура эмес модель тандап алса, сезон дегенде, мисалы жайкы кышкыга калып калат. Ооба, же туура эмес модель болуп калса өтпөй калат. Анан сезондон калып калат, ушундай баягы эмелер бар го. Бул үйдүкү деген, сен эгер даже туура эмес үй алып алсаң, турган сайын баасы өсө берет да. Что хорошо. Анан ошол жагынан эң баягы ыңгайлуу. Анан еще баягы гарантия сиздин атыңызга жазылат, кепилдик берилет. Кепилдик берет да. Мисалы сиз билесиз, любой момент уктап жатсаңыз коркпойсуз, мен жок, бизнесим эмне болуп калды, мен өзүм жок. Мисалы сиздин башка дагы жумушуңуз бар, алектенесиз, бирок убактыңыз жок болуп атат. Сиз билесиз да, мен жок, бул үй баары бир сатылбайт деп жата берсеңиз болот. Мисалы ушундай баягы кепилдиги бар да, мындай гарантия. Демек, азыркы учурда биздин мекендештерде 30 миң деле же 20 миң деле доллар болсо, сиздерге өнүктүштүк болуп, партнер катары сатып алып, бирге жасап, ошондон киреше тапса болот экен да. Жакшы, бул бизнестин азыркы учурдагы бул кыймылсыз мүлк эң бир жакшы инвестиция деп айтып коет экен го. Анткени сиз айткандай эле, баягы продукт болсо эскирип кетет, кийим болсо сезон өтүп кетет, же болбосо башка жактан дагы бир нерсе алып келсең, ал качан өтөт, акчасын качан чыгарасың деген нерсе жок. Азыркы учурда курулуш компаниялардан үйлөрдү документтерден адашып калгандар бар. Мисалы, кайсы курулуш компаниялардан, мисалы, сиздер көбүрөөк аласыздар, курулуш компания карайсыздарбы же карабайсыздарбы, кайсы жерде жайгашканын карайсыздарбы, өтө маанилүүбү сиздер үчүн? Эң биринчи бизге курулуш компаниялары да маанилүү, бирок баасын карайбыз биз. Анткени биз сатабыз. Мисалы, биз Авангард, Роял, ушулар мисалы эми топ десек болот да, топ деп алардан алып алсак кымбат. Мисалы 1500дөн сатып атса, биз 1500дөн Авангард аябай жакшы компания, расположение сонун экен деп алып алсак, биз аны сразу ал баага сата албайбыз ремонт жасаганда да. Неге? Анткени анын баасы бизге туура келбей калды, потому что биз аны базар баасы менен алып калдык. Биз базар басынан ылдый болгон үйлөрдү издейбиз. Кээ бирөө мисалы акча керек, мисалы балким мен учуп кетип атам Америкага, жумуштарым менен Кыргызстандан кетишим керек болуп атат. Үйүмдү срочно сатып салам да, например, 5000 долларга карабайм. Ошондой моментте биз, например, ошондой варианттарды алабыз. Ошондой варианттарды алып, 5000 доллар арзан алып атам мен, мисалы бир үйдү. Аныган ремонт жасайм, анан кайра сатсам мен прибыль көрөм да. Эгер определенный эле биз компания жакшы, мен только ушуну компаниядан алам деген жок. Анан басы туура келгенден кийин биз ал документин изучать этип баштайбыз. Ал документи кандай? Документин изучать эткенден кийин ошол үй расположение деп коет го. Ошол үйдө мисалы Туңгучта турса же Асанбайда турса, ошонун мисалы ошол үйдөгү баалар кандай? Ошол үйдө баалар мисалы 1000 доллар болуп атса, биз значит 900 же 950дөн алышыбыз керек. Анткени базардагы баасы 1000 доллар болуп атат. Ошону изучать этебиз. Аны изучать эткенден кийин анан уже планировкасына өтөбүз. Планировка кандай? Планировкаларын өткөн этаж, ошонун бүт баары тең. Ошо бизге биз алчу акчага байланыштуу. Биз мисалы этажы жакшы болсо, планировкасы жакшы болсо, расположениясы, баасы, строительная компания болсо, баары жакшы болсо анда алабыз. Эгер балким документи туура эмес болуп калса, же мисалы ар бир строительный компаниялардын мисалы определенный бир 15 же 20 объектиси болсо, ошонун ар бир объекттин өзүнүн историясы бар да. Мисалы кайсыл жерде салынып атат, ал жашыл китеппи, кызыл китеппи, документтердин баары толукпу, толук эмеспи, ошого жараша ар бир үйдүн өзүнүн баасы бар. Мисалы этажына жараша, планировкасына жараша ошо баасы чыга берет. Мисалы азыр курулуш компаниялардын ортосунда аябай бир учурда өзгөрүү болуп кетти. Кээ бир курулуш компаниялардын үйлөрү салынган жерден токтоп калды да. Сиздерде ушундай болгон эмеспи? Мисалы жаңы баягы цементин салып атканда, ушул жерден алалы, жакшы жер экен, баасы дагы арзан чыгып атат деп алып коюп, бирок курулуш токтоп калган учур болгонбу?
Биз только даяр уже жана ремонт жасаганга уруксат берген үйлөр менен иштейбиз. Анткени беркиндей үйлөрдү алганда кичине көбүрөөк убакытты талап кылып калат. Бизге баягы флиппинг деген быстрая перепродажа квартира деп коет го. Ошого байланыштуу биз батыраак кыймылдашыбыз керек. Ошого биз бүткөн үйдү алабыз, ремонт жасайбыз, либо сатабыз, либо ремонт жасабай эле сатабыз, ушундай да. Биз только бүткөн үй менен иштейбиз. Бүткөн үй менен иштейсиз. Азыр мисалы үйүн, квартирасын сиздерге тилекке каршы бирок эми анчалык баягы акчабыз жок, минимум эле бир 30-40 миңге алдык. Ошонун ичинде ремонтту дагы, квартираны да бүтүрүшүм керек деп аткандарга кандай кеңеш бересиз? Кайсыл жактан алуусун, кандай мисалы кайсы нерселерди, азыркы трендтерди кошуусун, бир арзан акчага квартираны ремонт кылганга эмне кеңеш берет элеңиз? Эң биринчи мисалы дубалды аябай түз кылып түздөш керек. Анткени ошо дубалдан обой чапталганда, анан жанагындай ТВ зона деп коебуз го, ошолорду обязательно мындай выделять этип коюш керек. Анткени ошол да баягы эме берет да, товарный вид деп коет го. Ошону мисалы коздуу, мисалы козураак болуп көрүнөт. Эгер жөн эле эчтекеси жок эле түп-түз эле обой болуп дубал болсо мындай кызыгы жок болуп калат да. Азыр обой эскирип калды окшойт. Обои под покраску, либо жөн эле стенага жанагындай стеклохолст чаптап туруп, анан шпаклевка тартып краситип коюшат. Либо жанагындай негизи баягы асадак берип дубал жарылат деп, же кээде мындай стенанын кээ бир мелкий косяктарын скрывать этиш үчүн дагы обой чаптап коюшат. Обой чаптап, анан үстүнөн краситишет еще. Түшүнүктүү. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай усталар менен иштеш керек? Кантип иштеш керек? Кантип алардын тилин табыш керек мисалы? Биринчиден ошол жана айтып кеткендей эле усталардын жумушун көрүш керек, эринбей эле барып көрүш керек. Анан кээ бирлер чыгып калат, билем деп айта берет, бирок билбейт да. Анан убактысы болсо күндө барыш керек, күндө барып караш керек. Ушу жасаган жумуштарды текшерип туруш керек. Түз кылып атабы, сыйнап келген ошо строй материалдарды колдонуп атабы, ошонун баарын заман талабына ылайыктуу кылыпчы. Анан кээ бирөөлөр эми ар кандай адамдар бар билесиз да. Анан ошол кымбат материалдарды бузгандар болот, мисалы үчүн билбейт. Материалдын кымбаттуулугунда эмес, анын же кымбаттуулугуна көбүрөөк көңүл буруш керекпи, же мисалы арзан эле ремонт кылам деп жаңы эле үй бүлө үйлөндү, анан бир бөлмөлүү батир сатып алды, ПСО ремонт кылыш керек, бир 10 миң доллардын тегерегинде кыла алышабы? Кылса болот. Өздөрү. Бир учурда бир күндө канча квартира саткансыз? Бир күндө мындай канча бир күндө 2-3 квартира сатып үйгөн учур болгонбу? 5-6 квартирага чейин саткан учурлар болгон. Кээде ушундай мобилизация башталган кезде дагы бир моментте баягы Россиядан жарандар келип, аябай катуу алып, биз өзүбүз алып, кайра ошол баага сатып албай калган учурлар да болгон да. Ошол кезде туруп эле баа аябай көтөрүлүп кетти го, ошол кезде. Анан мен эсимде ошо риэлторлор айтып калганда 5 жыл, 6 жыл турган, сатылбай турган үйлөрдүн баары сатылып кетти депчи. Ошондой. Демек, азыркы учурдагы жанагы Россияда кырдаал деле сиздердин жумушуңуздарга таасир этип, кадимкидей баягы сиздердин жумушуңуздардын баалуулугун жогорулаткан экен да. Ооба, көп ойлойт да, мисалы биз алып саткан үчүн баа көтөрүлүп атат депчи, бирок ал андай эмес. Анткени ушу мобилизация аябай влиять этти. Анан мобилизация мисалы именно сдачага эле влиять этти дейт да. Бирок андай эмес, ошону сдавать этем деп алышты да адамдар үйлөрдү, турабы? Сатып алды, квартирага берем деп. Сдавать этти. Иштетем деп 2 миң доллардан, 1,5 миң доллардан сдавать этишти, например. Ошондо сатып алышты, көп, аябай көп квартираларды именно для сдачи деп алышты. Аларды эле жөн эле башка жактан чыкпайт, аны сатып алыш керек, естественно. Сатып алганда спрос көбөйөт. Өзүлөр эле ошондой нерселер баягы спросту пайда кылат да. Именно определенный бир биз мисалы алып саткан үчүн кымбаттаган жок. Менин оюмча ушундай.
эң жакшы. Анан азыр мындай бар го, көпчүлүгү ушул сиз айткандай эле сиздерден квартираны сатып алып батирге беришет, арендагачы мисалы квартиранттарга беришет. Ошол бизнес сизге, сиздин көз карашыңыз боюнча пайдалууракпы же флиппингке акча салган пайдалууракпы? Мисалы, бир комнат квартираны 25 миңге айына берет деп эсептейли. 25 миңге берсе, ошондо 12 айда канча болуп калып атат? Где-то 240, где-то 300 миң, 400 миң деп коелу. Мейли 400 миңге берсе, ал $3,5 миң, Ооба. 350 миң болсо 3,5-4 миң доллар. Эгер ошол бир комнат квартирасын алып сатып иштетсе, биздикиндей ушу флиппинг кылып, анда бир жокто эне бир 2 же 3 жыл алып сатса деле 2-3 эсе көбүрөөк таап атат да. Бирок бай көбү именно азыркы жаштар мындай рисковать этип, бизнеске мындай акчасын вкладывать эткенге даяр. Кээде мага консультацияга келет, улуу эле аялдар келет, мисалы 50-60 жаштагы. Мен 50 миң долларым, 60 миң долларым бар, банкта жатат, мен эчтеке кылбайм дейт да. Мен аны колума алгандан корком дейт. Ошо банкта эле жата берет экен, ал банктан деле эчтеке төлөбөй экен, банк депозитке деле салбап. Акчасы бар, жүрөгүнүн чең башкысы. Самый главный акчам турат, туруп керек болуп калса алам дейт. Бирок ошону бир бизнеске салып иштетейин деп ойлонбойт. Мендей адам экен да. Мен да ошондоймун. Мисалы мен акчаны чогултуп, бирок айтат го баягы дүйнөдөгү миллионер, миллиардер адамдар акча жүгүрүп туруш керек дейт го. Акча бул адамдын кан тамырында кандай эле мынтип айланып туруш керек деп. Менде мисалы ушул коркунуч барбы билбейм, мисалы акчаны чогултуп кое берем да. Андан көрөкчү автоун алып койгонум жакшы же бир бизнеске салганыма карагандачы, анткени бизнестен жыйынтыгы кандай болот же күйүп кетсечи деген нерсе бар да мендечи. Анан Мээрим айым мынакей буюрса менин биздин үйдүн баягы көптөн бери күтүп ошол сиз айтып жүргөн магистральдан кыялданган үйүмдүн ремонтун баштап атат. Буюрса ал жөнүндө мен дагы өзүмдүн социалдык баракчамда бөлүшөм. Үйдүн жыйынтыгы кандай болду? Анан ойлонуп аткам. Негизи баягы чыгармачылыктан тышкары бир бизнеске акча салып коюш керек экен депчи. Анткени биздин жумуш сиз айткандай кийим да. Сезону бар, сезону жок. Үзүндө тойго чыгабыз, акча бар, анда жыргап калабыз, мурдубузду өйдө көтөрүп. Анан жайында, кышында оозубузду ачып жатабыз. Акча жок. Акча качан келет? Баягы аюудай болуп таап койгон акчабызды жеп, анан кайра күзүндө ошол акчага кайра иштейсиң да. Ошон үчүн мен ойлоп калдым, флиппингке өзүм катыша албасам дагы инвестор катары, мисалы мен сизге канча бир $1000 берсем, чогуу биргеликте иштеткенге мүмкүнчүлүк болот экен. Болот, ооба. Жакшы, Айзада Жамгырчиева эми жакында флиппинг менен алектенет дейм. Мээрим айым, Талай мырза, үй бүлөлүк бизнесиңиздер өркүндөй берсин. Буюрса мен дагы ушул батиримди үй бүлөбүз менен тапшырып жатып аябай ойлондук чындыгында. Моюн калыш керек, кандай жасайт, кантип кылат депчи. Бирок азыр иш башталды. Буюрса жыйынтыгы менен мен өзүмдүн социалдык баракчаларымда бөлүшөм. Анан сонун пайдалуу маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Анан Мээрим айымга эфирдин соңунда келип бергендиңиз үчүн ушул гүлдестени сынып койгонго уруксат этиңиз. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун. Соңку сиздерден каалоо тилектер болсун. Биздин көрөрмандарга же болбосо жаңы үй алып, жаңы эле ремонт кылам, бирок кантип жасайм, кимге берсем деп ойлонуп тургандар, же болбосо колунда 20 миң, 10 миң, 30 миң доллар акчасы болуп, кайсы бизнес баштасам деп тургандар сиздин баягы өнөктөштүгүңүзгө келип кызмат кылса болот экен. Ошол инсандарга кайрылуу жасап, жана эфирди жыйынтыктап берсеңиздер. Салам Айзада айымдын шоусун көрүп аткан кыргыз элине кааларым эмне дейбиз, ушундай коркпош керек. Бизди көрүп турсаңыздар, акчаңыздар болсо, үй бүлөңүздөр менен кеңешип, коркпой эле иштеш керек. Үй, квартира бизнес жакшы, флиппинг. Бул экинчи банк деп койсо болот да. Анан ошол кааларым кыргыз элинде үйлөрүндө тынччылык болсун, ден соолукта болсун, жакшылыктар болсун. Рахмат. Мээрим айым. Ошол бизнестин эң жакшысы үй бүлө менен чогуу биргеликте иштесе болот. Көп эле жумуштарда мисалы аял күйөөсү бир жерде иштей албайт го. Бул именно ошо чогуу биргеликте иштегенге мүмкүнчүлүк түзөт. Ошон үчүн иштегиле. Ийгилик алып келет, Анан бир суроом калып калыптыр. Акчаны ким кармайт үйдөн?
бизде акча кармаган Эми, деген жок, общий эле да. Мисалы эсептебейбиз, эсептешпейбиз. Материалдын көбүн талай алып өзү которот, салат, акчанын көбүнчөсүн талай кармайт. Мен өзүмө керек акчаны эле алып, анан бир квартиралар чыгып калса, аларды снимать этип, акчаларды топтоп алып ала беребиз. Демек сиздердин акчаңыздар баягы жогоруда айтып тургандай эле адамдын кан тамырында кан айлангандай эле айланып сиздерге дагы да акчаны алып келип турат экен. колго деле тийбейт Колдонуш турат дейсиз. Эң туура чечим деп ойлойм. Бүгүнкү эфирибизге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Чындыгында азыркы учурдун бир актуалдуу темасы, бардыгы батирлүү болгусу келет, бардыгы заманбап, ичи сонун керемет, соңку трендтерге төп келген батирде жашагысы келет. Ал үчүн мен бүгүн пайдалуу инсандарды айтып өттүм окшойт. Салам Айзада Долбоору эфирде бир гана көңүл ачып жыргабастан сиздер үчүн пайдалуу маалыматты дагы бергенге даярбыз. Эфирде кызыңыздар Айзада Жамгырчиева болду. Көрүшкөнчө эмки эфирде аман туруңуздар.